Мындан сырткары биз Кытай менен кошуна Кытай өлкөсү менен биргелешип электромобилдерди чыгарган завод куруп атабыз. Ал жылына 80 000 машинеге чейин чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал завод иштеп баштаган күндөн баштап биз өлкөбүз боюнча илгерки эски машиналардын бардыгын топтоп, баягы абаны бузуп аткан машиналарды топтоп туруп, алардын айырма баасы менен өлчөп туруп, биз 10-15 жылга жарандарыбызга электромобилдерди беребиз деп атабыз. Кыргызстандын территориясын бүт электромобилдерге өткөргөнгө планыбыз бар дагы, ошону ушул жылдын аягынан баштап, же келерки жылдын башынан баштап аны ишке ашырабыз. Андан сырткары мына бир жума мурун, бир апта мурда Ысык көлдө Асман шаарын куруп баштадык. Ал шаарды биз башында жөн эле шаар катары курабыз дегенбиз, кийин чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүздөн сунуш түшүп, көлдү булгап албагыла, абдан баягындай жакшы көл бар экен, ошон үчүн жашыл шаар салалы деген сунушун бир жылдан бери кайра долбоорлорун башкача жасап отуруп, мына бир жума мурун башталды. Ал шаардын ичинде дагы электромобилдер, электробустар гана жүрөт. Ал шаардагы ошол жанагы шамалдан, күндөн, анан кадимки эле гидрогестерден алынган электр энергия менен жагылат. Эч кандай абага мындай бир пайдасыз зыян заттарды бөлүп чыкпаган шаар болот.